Акыркы 3 күндөн бери Талас облусунун аймагында өткөрүлүп жаткан машыгуу бүгүн эртең менен Талас шаарына улантылды. Шаардын төмөн жагына орнотулган блокпост андагы аскерлерге түзүлгөн шарттар менен генералдык штабтын башчылары таанышты. Мында жатакана, ашкана жана штаб жайгашкан. Бастапкы службадан 3 кызматкер бөлүнгөн. Ошолор ушу по периметру. Бу деген башында силер баягы решениеде айтылыш керек. Биз өзүбүздү ушинтип коргойбуз деп туруп. Аскерди кырдаал киргизилген учурда шаар аймагындагы бир билим уясы барымтак алынган. Алгач ички иштер органдарынын кызматкерлери бул аймакка байкоо жүргүзүп, атайын даярдыктагы аскерлердин жардамы менен кылым ишкерлери кармалды. Бул учурда өрт чыгып, мекемеде калып калган жарандар өрт өчүрүү, куткаруу кызматтары тарабынан коопсуз жайга чыгарылды. Электр тармактары ишканасы электр энергиясын өчүрүп, жабырдаткандарга биринчи медициналык жардам көрсөтүлүп жатты. УКМКнын атайын даярдыктагы аскерлери жан кешилерди колго түшүрдү. Андан соң радиациялык химиялык коргоо кызматы жеринде иш алып барышты. Мындай машыгуу менен ар кандай кырдаалдарга кызматтардын даярдыгы текшерилет. Ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов машыгуу өз максатына жеткендигин белгилеп, ар дайым элибизде тынчтык болуусун каалады. Тапшырмалардын баарына тең жоопкерчиликтүү мамиле жасап, бүгүнкү ушул ишмерчимдерде жогорку кесипкөйлүгүңөр көрсөткөнүңүздөрдү мынакей баарыбыз тең көрүп отурабыз. Ушул кызматыңыздарга баарыңыздарга ыраазычылык айтып келет. Ден соолукта болуңуздар. Кыргыз мамлекетинде тынччылык болсун. Ушундай эле машыгуу түрүндө кала берсин, согуш болбосун. Өзүңүздөр билесиздер, Баткен окуясындагы турабы когалаңдарды андай биздин Кыргызстаныбызда акыркы жолу болсун. Акыркы 3 күндөн бери Таласта өткөрүлүп жаткан коопсуздук 2024 машыгуусу облустук театрда жыйынтыкталды. Генералдык штабтын башчысынын орун басары Артур Темиров Таласта биринчи ирет өткөрүлүп жаткан машыгуу өз максатына жеткендигин жана бул машыгуу башка аймактардагы улантыларын баса белгиледи. Мындай машыгуу Талас облусунда биринчи жолу өткөрүлүп жатканына карабастан Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын жетекчилиги жана кызматкерлери, Талас райондук мамлекеттик администрациясы, Талас шаарынын мэриясы, улуттук коопсуздук мамлекеттин комитети, ички иштер жана өзгөчө кырдаалдар министрликтери, чек ара кызматы жана башка кызматтар башка уюмдар тарабынан жогорку деңгээлде уюшкандык жана демилге жана умтулууну белгилеп кетким келет. Диний экстремизм жана терроризмге каршы күрөшүү, аскердик кырдаал учурунда аларга туруштук берүүдө мындай машыгуулардын мааниси зор. Коргоо министринин биринчи орун басары генералдык штабтын башчысы Руслан Мукамбетовдун айтымында бул машыгуу Таласта ийгиликтүү жыйынтыкталды. Талас облусунда, Ош облусунун Карасу районунда, Баткен облусунун Кызылкия шаарында. Чын айтканда биз ойлогонбуз, биринчи жолу өткөзүп аткандан кийин Талас жергесинде анча-мынча кыйынчылыктар болот деп, бирок баары тең биргеликте иштеп, мен оюм боюнча аябай жогорку деңгээлде өттү. Башкаруу органдар, башка аскердик түзүлүштөр, куралдуу күчтөр, өз алдынча башкаруу органдар, жергиликтүү органдар, башкаруу органдардын баары тең жогорку деңгээлде өттү деп ойлойм. Негизи бул менен токтошубуз керек. Бул машыгууларды көпкө өткөзүп турушубуз керек. Машыгууга активдүү качкан жана мыкты даярдык көргөндүгү үчүн аскер кызматкерлери, айыл өкмөт башчылары, шаар район башчыларынын орун басарлары жана облус жетекчисинин биринчи орун басары Талант Эдилов атайын сыйлыктарга ээ болушту. Коопсуздук 2024 машыгуусу Куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы президентибиздин жарлыгы негизинде Талас облусунун аймагында өттү. Бүгүнкү машыгууга жалпы облустун аймагындагы күч түзүмдөрү жана тиешелүү мекеме уюмдардын жетекчилери менен биргеликте өздүк курамдары бар тең тартылып 4 блок түзүлүп ыйгарым өкүлчүлүгүндө 3 күндүк машыгуу өзүнүн берилген тапшырмалардын негизинде иш аракеттерин аткарышты. Белгилей кетсек, коопсуздук 2024 машыгуусунун борбору Талас областында болсо, мындан тышкары Ош облусунун Карасу, Баткен облусунун Кызылкия шаарында дагы ушундай машыгуулар өткөрүлдү. Норузбек Шабданбек уулу, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Акматова, Талас шаары.